Начали. Ой. Жоқ, опа, сөз мен жеп көріш керек. Бізге қалтырыңыз ішіңіз. Кер болды. Мен баламды душып қойып, өзім шүнтем де анчы. Саламатсыңар урматтуу теле көрүүчүлөр, Ова Social YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кайрадан бүгүн биз 501 плитка гастробардан көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтамын. Бүгүн биз балдар жакшы көргөн, биз жакшы көргөн, башкача ыкма менен жасалган пицца жасап жейбиз. Биздин ыкмага бүгүн сковородка керек. Сковородкабызды коюп койдук, ысый берсин. Эң негизи буга бизге керектүү азыктардан сыр керек болот, бадыраң туздалган же болбосо маринованный, помидор, жашнакай могу биздин сосискабыз, майонез, кетчуп, анан кийин каймак, жумуртка керек болот. 2 жумуртканы чагып алабыз биринчи. Буга биз азыр 4 кашык майонез кошобуз. Каалаган майонезиңерди колдоно берсеңиздер болот. Буга дагы 4 кашык каймак кошобуз. Биз каймакты Белая река фирманыкын колдонобуз. Биз жакшы көргөн фирма. Мындан дагы 4 кашык. Мындай жашнакай кылып чагып алабыз. Мен ушундай вилка менен чагып алганды жакшы көрөм. Кол менен эле. Муну блендерге деле чалсак болот. Жакшы чагып алгандан кийин буга дагы биз сөзсүз 9 кашык ундан кошобуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 кашык кошом, анткени кашыкты мен толтура кылып салгандыктан. Мунубузду жашнакай кылып чагалык. Камырыбыз суюгураак болуш керек. Мындай болуп мындай койланып кетсе, кайра буга биз каймак кошуп коебуз, 1 кашык. Көрөбүз да, көз өлчөмгө. Же болбосо майонез кошуп коебуз. Азыр буга биз 2 кашык майонез кошуп коелук. Камырыбыз суюк болсун кичине. Аралаштырабыз жакшылап. Жакшылап аралаштырып алгандан кийин дагы көрөбүз. Буга дагы биз 1 кашык каймак кошуп коелук, суюк болсун кичине дагы. Жашнакай суюк болуп калды кичине.
камырыбызды даярдагы чакты сковородкабыз ысып турду. Отту өтө ысык кылбайбыз. Орточо кылып эле коюп коебуз. Сковородкабыз ушунакы ысып калыптыр. Буга биз азыр өсүмдүк майынан кичине куюп коебуз. Ысып калган сковородкабызга даяр камырыбызды салып, текши жазып алабыз. Кылып, мындай кылып. Биз сосискабызды даярдап турабыз. Кетчупты даярдап коебуз. Анан кийин 2 бадыраң, анан кийин 1 помидор кошобуз. Помидорду жука-жукасынан кылып туурап алабыз. Чоң помидор болсо 2ге бөлүп алабыз. Камырыбыздын бетине кичине кетчуптан шыбап алабыз. Ким каалаганда, ким жакшы көрсө көбүрөөк салат кетчупту. Мен өтө көп каалабайм. Ошондуктан кичине эле мындай кылып шыбап коебуз дагы. Анан буга үстүнө помидорду салабыз. Бизге жарты помидор жетиштүү болду. Сосискабызды туурап алабыз. Азыр көбүрөөк мындай кылып кооз кылып, көбүрөөк кылып. Дагы бирде турайт экенбиз. Отубуз өтө күчтүү болбош керек. Жай от менен жасайбыз. Эң үстүнө бадыраңыбызды салабыз. Бадыраң биздики маринованный. Бул ар кимдин өзүнүн фантазиясына жараша болот. Бүгүн биз ушундай кылып жасайбыз. Каалаган азыктарды кошуп жасасаңар болот. Сосисканын ордуна колбаса, дагы кичине огурцы, бадыраңыбыздан кошолук. Эми болсо биз сүргүчкө катуу түрүндөгү сырды тартып алабыз дагы, үстүнө себелеп коебуз.
кошуп алалык дагы. Себелеп көрүлүкчү. Мындай кылып. Кааласаңар эң үстүнө жашылчадан турап койсоңор болот. Мен ушу ичине стимонда жашынакай укроптон кошуп коеюн. Мунун баарын биз алдын ала жууп тазалап даярдап алганбыз. Мынакей биздин пиццабызды жай отко крышкасын жаап туруп 5 мүнөт күтүп турабыз. Ошол учурда биздин пиццабыз даяр болуп калат. Биздин пиццабыз даяр болуп калды. Азыр мунусу табагыбызга чыгарып алалык. Эми мунусу даамдап көрөлүк. Мынакей биздин 5 мүнөт ичинде даяр болчу пиццабызды азыр жеп көрөбүз. Биздин Ова Social YouTube каналына жазылып, комментарийлерди калтырып, үй кожойкелер, жаш келиндер, алысыңдар сөзсүз мага жазгыла. Кандай тамактар жазайлык, кандай ыкмаларды билесиңер? Тез, даамдуу, жакшы, биздин кыргыздын же болбосо башка улуттардын тамактарын жасаганга аракет кылалык, чогуу бирдикте күтөм. Силер менен кайнене жардам берет берүүсү бирге болду. Кайрадан көрүшкөнгө чейин жакшы калыңыздар.